Кечиресиз, азыр кайсыл убакыт? Азыр кубаныч убактысы. Эң жакшы нерсе бул жүрөктүн кубануусу жана бейпилдикте, тынчтыкта болуусу. Жүрөк кубанычта болсо, акылда бир калыпта болот, артыкчылыктарга жетишет, көңүл да кунаак болот. Кээ бир инсандар айткан экен, кубаныч бул бир өзүнчө окулуучу сабак. Ким аны кантип табууну, ага кантип жетүүнү билген болсо, анда ал бактылуу болот. Турмуштун жакшы нерселерин пайдалана билет. Кубанычты издөөдө эң негизгиси бул чыдамкайлык керек. Канчалык кыйынчылыктар болсо дагы ага сабыр кылуу зарыл. Анча-мынча болор болбос нерселерге кайгырып капаланбоо керек. Жүрөк канчалык кубаттуу жана таза болсо, ошончолук көңүл кунаак болот. Инсандын жүрөгүнүн алсыздыгы, коркоктугу. Алсыздыгы бул кайгы капага алып барат. Кимде-ким өз жанын сабырдуулукка, чыдамдуулукка көндүргөн болсо, андагы болгон түйшүктөр, кыйынчылыктар жеңилдеп азая берет. Кубаныч сүйүнүч душмандарынын бири. Бул түшүнүгү жана кругозору тар, көз карашы төмөн, өз жанын гана ойлогондук жана ааламда эмне болуп жатканын унутуу. Булар өз жандарын гана ойлоп, башкаларды эч ойлобойт. Өз турмушуна көңүл буруп, өзгөгө эч көңүл бурбайт. Ошондуктан биз анча-мынча өз жаныбызды ойлоону токтотуп, башкаларга да бир аз жардам берип коелу. Өзүбүздүн кайгы капабызды бир азга унутуп, эки нерсени аткаралы. Өзүбүздү жана башкаларды да бактылуу кылалы. Кубаныч жолунун дагы бир негизи — оюңду бош кое бербей, тизгиндеп токтотуу. Эгер аны коюп жиберсең, баш бербей, ээн башты кылып, жаман кайгылуу ой-пикирлерди, мурунку болгон кайгыларды көз алдыңа алып келет жана келечекти да коркунучтуу кылып көрсөтөт. Ошондуктан ой-пикириңди олуттуу, пайдалуу, мөмөлүү жакка буруп, жалгыз Аллахка гана тобокел кыл. Адилеттүүлүктүн бир жолу бул кубанычтуулукка даярдануу, аны алып келүү, себептерин издөө, ал инсандын табиятына сиңгенче каттуу аракет кылуу. Бул видеонун аягында айтарым, капаланба. Эгер сен керей болсоң, башкасы карызга батып олтурат. Эгер сенде унаа жок болсо, башкасы эки буту жоготурат. Эгер сен ооруп жатсаң, башкасы оорунун айынан бир канча жылдан бери ак шейшепте жатат. Эгер сен балаңды жоготсоң, башкасы бир аварияда бүт үй бүлөсүн жоготкон. Ошондуктан капаланба жана кубанычта бол.